Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссиянын, түшүнүктүү кылып айтканда, журналисттердин этика комиссиясынын мүчөсүмүн. Алдыда журналисттердин этикасы жөнүндө видео сабакта кабарчынын жүрүм туруму, кесиптик эрежелери жөнүндө учкай айтып бергенге аракет кылам. Журналистик этика бул кабарчынын кесипкөйлүгүнүн кепилдеген А1 кодекси. Кыргызстандык журналисттердин 23 беренеден турган этикалык кодекси алгач 2007 жылы кабыл алынып, андан соң бир канча толуктоолор киргизилген, акыркы варианты 2018 жылы кабыл алынган. Кесиптик этика кодекси юридикалык күчкө ээ эмес, бирок маалымат таратуудагы калыстыкты, чындыкты камсыздаган негизги эреже. Кесиптик этика нормаларын сактоо журналисттин жана ал иштеген медианын аброюн көтөрөт. Эл алдында жүзүн жарык кылат. Журналистик этиканын негизги бир талабы бар. Зыян кылба. Зыян кылба принциби бир канча эрежелерден турат. Макала жазардан мурда же маекти жарыялаардан алдын жети өлчөп биркесүү керек. Ал үчүн төмөнкү суроолор өтө маанилүү. Сиздин макала кимдир бирөөнүн жеке турмушуна, келечегине зыянын тийгизбейби? Макалаңыз коомду экиге бөлүп, уруш талашка себепчи болуп калбайбы? Макалаңызда адам укугун бузган, улут аралык, раса аралык жана диндер аралык аймактык кастыкты козуткан пикирлер камтылган эмеспи? Сиздин макалаңыз коомдун кызыкчылыгын көздөп жатабы же жеке кызыкчылык маанилүү болуп турабы? Сиз макалаңыз аркылуу коом муктаж болуп турган чындыкты айтып жатканыңызга ишенесизби? Буга кандай негиздериңиз бар? Бир кишинин же кайбир топтун кызыкчылыгына иштеп жаткан жоксузбу? Балким макала аркылуу кимдир бирөөдөн өч алууну көздөгөн чыгарсыз. Макалаңызда фактылар, далилдер барбы же ушак айынга божомолго негизделген баян болуп калдыбы? Сиз жарыялаган сүрөт жана видео кимдир бирөөнүн саламаттыгына, психикасына терс таасир этиши мүмкүнбү? Макалага жеке көз карашыңыз аралашып кеткен жокпу? Аягында өз пикириңизди окурманга, угарманга же көрөрманга таңуулап койгон жоксузбу? Эгер жогорудагы суроолорго жооп берүүдө арсар абалга кабылсаңыз, анда ошол макалаңызды жарыялабай эле коюңуз. Кесипкөй журналисттер менен кеңешип, кемчиликти оңдоп, анан элге сунуш кылыңыз. Сиз журналистсиз, ошондуктан окуяга же макалаңыздын каарманынын кылык жоругуна, сөздөрүнө баа бербеңиз. Тек гана чагылдырыңыз. Такталбаган маалыматты таратуу, ушак айынга, божомолго таянуу ишмердигиңизди сотко чейин жеткирип, утулуп калышыңыз мүмкүндүгүн унутпаңыз.